Көмтөр боюнча сүйлөшүүлөр, Кыргызстанда газдаштыруу жана бажы биримдине кошулуу иштери жөнүндө кененирээк айтып берсин деп биз студияга экономика министри Темир Сариевди чакырдык. Саламатсызбы, Темир Аргинбаевич, биздин студияга келгениңиз үчүн рахмат. Мына көмтөр маселеси боюнча ЦНТРнын өкүлчүлүгү келип Кыргызстанга сүйлөшүүлөр болуп өттү. Акыркы сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгү деп айтсак болот го. Кандай жыйынтыктар чыкты? Эмне болот мындан ары көмтөр? Атайын өкүлдөрү бар, СНТРнын ыйгарым укугу менен келген, алар өзүнүн группасы менен, тобу менен келишти. Мындан башка биздин эл аралык консультанттар бар эле, финансылык, юридикалык жана экологиялык, алар да катышып, биз ошол 4 күн абдан катуу иштедик, эксперттердин тобу иштеди. Бир топ маселелер боюнча биз макулдашууга жетиштик, бирок кээ бир маселелер бар, чечилбей калган. Эң негизгиси ошол көмтөр тоо иштерин планын бүтө элек да. Алар 9-10 февралда гана бүтөт дейт. Ошого байланыштуу финансылык вопростор, маселелер дагы кичине бизде калып калды. Алар ошол маселелер менен кетти, өздөрүнүн совет директоров менен дагы сүйлөшүп, кеңешип, анан бир 9-10 февралдарда кайра келип, ошол кыска мөөнөттүн ичинде бардык маселелер боюнча келишимге, макулдашууга келүүгө деп. Бул бардыгы тең ошол биз былтыр бекиткен меморандумдун алкагында болуп атат. Мындай узарып кеткен жокпу сүйлөшүүлөр? Февралда кабыл алынган чечим, мына үлүшү 50% болот деп Биргелешкен Орток ишкана. Бир жыл болуп кетиптир. Чынын айтыш керек, былтыр февралда кабыл алынган, убакыт кичине өтүп кетти, ар түрдүү себептер менен. Бирок акыркы мезгилде биз мындай бир топ шамдагай иштерди жасап, сүйлөшүүлөргө жетиштик. Эң негизгиси ошол сүйлөшүүлөрдү бүтүрүп, биз ошол макулдашууну парламентке алып барып көргөзүп, алардын макулдугун алышыбыз керек да. Негизги баягы 50-50 деген нерсе бузулбайт, негизинде турат. Меморандумда кандай жазылса, ошонун негизинде гана сүйлөшүп атабыз. Биз андан чыга албайбыз, анткени аны өкмөттө бекиткен, парламентте макул болуп берген ал меморандум. Мына ушул аптада Кыргызстанга өкмөт жыйынына келип катышты Газпромдун, Орусиялык Газпромдун башчысы Миллер. Бул жагынан сүйлөшүүлөр кандай болду? Кыргызстанды газдаштыруу кандай болот мындан ары? Билесиздер, ошол былтыр Газпром компаниясы Кыргызгазды толук сатып алган. Бирок ошондо өздөрүнүн астына милдеттемени алган. Биз ошол кыска мөөнөттүн ичинде абдан чоң оңдоо иштерин жүргүзүп, анан Кыргыздын областтарын, шаарларын газификация кылабыз деп. Ошонун негизинде өздөрүнүн презентациясын кылышты. Бул абдан мындай чоң ийри проект. Биринчиден Газпром ошо сатып атканда 20 миллиард рубль салабыз деген. Бирок бүгүнкү күндө андан көбөйүп кетти, 35-37 миллиард рубльга чейин чыгып кетет. Бул эски баа менен, жаңы баа менен эмес. Же болбосо 45 миллиард сом болуп атат да. Бул ошол 800 миллион доллардын тегереги болуп атат. Анан алар 5 жылда кылабыз деген, бирок азыр кайра көрүп, силердин ошол абалыңар өтө чатак экен, начар экен. Биз буяка абдан тезирээк иш кылышыбыз керек деп 3 жылга кыскартышты. 2015, 2016, 2017 жылдагы кыла турган иштер көргөзүп берип кетти. Ошонун негизинде Бишкек 74% газ менен камсыз болунат. Ошонун ичинде 22 жаңы конуштар кирип атат. Жаңы конуштардын баары уже газификация болот. Чүйөрөндөгү айылдардын баары газификация болот. Алардын пландарын көргөзүп беришти. Таласка газ кирип алып бир 40%ке жабылат. Нарын болсо бир 38%ке жабылат. Ысык көл 67-68%га жабылат экен. Ушу газдаштыруу. Жалал Абад, Баткен, Ош боюнча дагы абдан чоң өлчөмдө иштер кылынат. Мына ушулардын баары тең жалпысынан ошол 3 жылдын ичинде кылына турган иштерди. Эгерде мындай проект болгон эмес бизде, чынын айтыш керек. Биз баягы Советтер Союзу убагында ошол Ош, анан кичинекей Жалал Абадтын кээ бир райондору, анан Бишкек, Чүй боорундагы кээ бир гана айылдар болчу, труба өткөн. Булардын баарын кайра кылып, жана газокомпрессорный станциялардын баарын тең кайра салып чыгабыз дейт. Магистралдык трубалардын баарын алмаштырып, жаңы трубага коебуз. Баары тең автоматташтырылган. Бүгүнкү ошо Россияда Газпромдун иштеп аткан жерлеринде кандай шарт болсо, ошондой шарт
кылабыз деп келди. Анан кийин убадасын берди. Биз ушу Газпромда чечим кабыл алдык. Мындан башка социалдык багытта далардын бир топ проекттер бар. Ошонун ичинде жанагындай чоң спорт сарайларын салуу боюнча быйыл бир 5 салабыз дейт. Андан кийинкилерин дагы көбөйтүп 3 жылдын ичинде бардык областтарда чоң сарай спорт сарайлары Бишкекте жанагы муз сарайда салынат. Нарынга газ алып барабыз деп атпайбы. Нарындын 38%-ын жашоочулардын газ менен камсыз кылып беребиз дейт. Аяка жанагындай суютулган газды алып барышат да. Ошолорду алып барып, анан турба менен тартып, ар бир үйгө киргизип беребиз. Газпромдун пландары мурдага караганда көлөмдүү болду деп атасыз. Россиянын өзүндө экономикалык абал азыр начар болуп турат. Газпромдун дагы кирешеси бир топ төмөн түштү деп айтып атышат. Акыркы жылдын 14-жылы. Эмне үчүн мындай Кыргызстан боюнча көбөйтүп атат пландарын? Газпром эл аралык компания, ошол газ жаратылыш газ жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат. Бул бизде бир гана бизде эмес, Кытайда, Венесуэлада, Европанын бардык жерлеринде иштешет да. Анан кийин бу жердеги көлөмү абдан эле кыска да, мүмкүн 1%га да жетпейт, 0 бүтүн канчадан 1% болуш керек. Бирок миллер өзү чыгып айтты. Ошол сөз сүйлөгөндө биз бул чечимди кабыл алдык, планыбызга киргиздик, акчанын баары тең бар, бюджетте отурат, толук каржылап беребиз деп. Мынау майда 8-майга карата Кыргызстан бажы биримдигине жана Евразиялык жана экономикалык биримдикке мүчө болуп кириш керек. Декабрда кол коюлду. Азыр кандай ошого даярдыктар кандай болуп атат азыр? Ойдогудайбы? Ойдогудай деп айтсак болот. Биз абдан шамдагай иштерди жүргүзүп атабыз. Күн сайын ушунун үстүндө иштеп атабыз. Жумушчу топтор түзүлгөн, атайын ведомство аралык комиссия бар. Биз улам жолугуп, өкмөттө, биздин министрликте жолугуп ушулардын баарын чечип атабыз. Азыр 2 багыт менен кетип атабыз. Биринчиси ошол биз укуктук базаны түзүү боюнча, алар шайкеш келтирүү боюнча иштер уланып атат. Экинчиси ар бир мамлекеттик орган жол картасына жазылган талаптарга жооп берүү үчүн өздөрүнүн иш чаралары бар, ар биринин пландары бар. Ошонун ичинде жана акча каражаттары дагы чечилип атат. Биз бардык иштердин баарын бүтүрүп, ошо 8-майга чейин алардын аудити келип, текшерүүсү өтүп, бардыгын биз толуктап коюшубуз керек. Анткени 8-майда ошо Москвада мамлекет башчылары жолугуп, ошол жерде кагазга кол коёт чечимге. 9-майдан баштап Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы бажы чек аралары алынып салынат. Эркин товарлар, адамдар өтө баштайт. Ошондон баштап биз Евразиялык экономикалык бирикменин мүчөсү болуп калабыз, толук мүчөсү болуп калабыз. Кыргызстанда абдан көп бажы биримине кошулууга каршы чыккандар көп болчу, атайын уюмдар да түзүлгөн. Бул карама-каршылыктар чечилдиби? Эми негизги эл колдойт, 80%-тан ашыгы ошол биздин бажы биримдигине кирүүнү колдогон, убагында ошондой сурамжылоор жүргөн. Бизнесмендер негизи ошолор иштейт да. Мигранттар, баягы кирип чыгып жүргөндөр, алар муну туура деп таап атышат дагы, бизди тездеткиле деп атат. Ал эми кээ бир макул болбогондор бар, эми ар бир үйдө деле ошо 10 баласы болсо бирөөсү макул болбойт деп бир чечим чыгарсаң, баары макул болуп турса дагы ушундай болот. Эми биз ачык мамлекет экенбиз, ар кимдин өзүнүн ою, бирок негизинен бул мамлекеттин кызыкчылыгын толук камтыйт. Биздин башка альтернативдүү жолу бар десе, бирөөсү да жооп бере албайт. Ошол оппонент болуп жүргөндөрчү. Биз кайка сатабыз товарыбызды? Кытайга сатабызбы? Же Америкага алып барып сатабызбы? Биздин бүгүнкү күндө базарыбыз ошол Казакстан экен, Россия экен. Мына ошол жака сатабыз, алар менен сүйлөшүп бир келишимге келе албасак, анда биз кайка сатабыз? Мен ойлойм, муну элдер түшүндү, азыр андай кооптону кетти. Эң негизгиси ушул биз ушул шамдагай бечел болбой, өкмөт шамдагай чараларды көрүш керек деп талап кылып атышат. Биз ошолордун үстүндө иштеп атабыз. Рахмат чоң студияга келип суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Жумалык программасынын суроолоруна экономика министри Темир Сариев жооп берди.